Noruz майрамы болобу, же болбосо башка майрамдар болобу, бүтүндөй элге чыныгы жүрөктөн чыккандан чыкары дагы негизи профессионалдуу, өзүнүн деңгээлин билген, билимдүү инсандардын дагы чыгармалары жүрөккө жакын болот. Себеби алар кандай чыгарманы, кандай сөзгө, кандай обондорду жаратыш керек. Жана жаз майрамы жөнүндө, же болбосо сүйүү жөнүндө, же ата жөнүндө жаратса, аларга кандай сөз жана кандай обондор, кандай гармония, кандай мотив туура келет, аны так билишет. Айторго бул кылымдын кыйрында жашап келген ырларды, кыргыздын жалпы эл журттун жүрөгүндө сиңип калган, жашап калган ырларды тартуулайлы деп кыргызыбыздын таланттары да келип калган учуру. Албетте, Кыргыз Республикасынын эмгек сүйгөн артисти, обончу жана аткаруучу, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, жана ошондой эле биздин улуттук консерваторияны, андан тышкары Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство университетинин учурунда эң мыкты аяктаган элибиздин сүйүктүү обончусу. Мындайча айтканда, классикалык обончу деп айтсак болот. Биздин студиябызда Болотбек Токтобаев отурат, жана өмүрлүк жары Анарбаева Сүйүн бүбү. Кош келиңиздер. Кош келипсиздер. Ассалому алейкум. Саламатсызбы? Келиңиздер. Төрүбүздөн орун алганыңыздарга ыраазычылык билдирели, майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Келиңиздер, дасторкондо турган даамдардан ооз татыңыздар. Сүмөлөктөн. Чоң рахмат, Сүмөлөктөрдөн даам татып. Сүмөлөктү ар бир кыргыз билет да, Мындайлы сүрүп коем ба силерге. Ошондой чыпалак менен алсаңыз да каш болот дейт. Тез арасында тилегимди айта коеюн. Тилегиңизди айтып алыңыз. Рахмат. Мен сизди аяп атпайм, чыпалак менен жебет аккордеон ойногондо чыпалак. Жакшы. Жолу менен осуйдук да. Жакшы, ушул калың журттан да Нооруз майрамы менен алгач эле ыр менен куттуктап өтөлү. Жакшы болсо. Мен анда эми баягы өзүңүз билесиз, ар кандай кыйынчылык убактарда деле жалпы өнөр болсо, адамзаттын тарыхында деле бар сүйүү жөнүндө ырдап кое берсе боло берет. Мен ошол үчүн азыр бир чети бир кечирим сурайм, экинчи чети боло берет деп ойлойм. Нооруз жөнүндө ырым жок эле, майрам жөнүндө. Ата жүйөт жөнүндө ырларым бар, бирок мен азыр ушу аны хорго ылайыктап жазылып калган үчүн мен азыр сүйүү жөнүндө ырдап берейин. Жалпы көрүүчүлөрдү куттуктап, жалпы эл журтубузду. Ошо мен ошо алгачкы комуз менен чыгарган ырым бар эле. Таарынбайм деген, ошолду аткарып берейин. Сөзү Тынчтыкбек Нурмамбетовдуку. Мен өзүмдү жүргөн кезде түшүнбөй, кадыр кечим кат жазыпсың катырып, таасир этти кудум токтун күчүндөй, эмне кылам болгон ишти жашырып, таасир этти кудум токтун күчүндөй, эмне кылам болгон ишти жашырып. Кыялы чиркен өзгөрөбү ким билет, а мен бирок келем такыр өзгөрбөй, аяп кетем кээде сенин өзүмчө, жыгалсаңчы учурумдей көз көрбөй, аяп кетем кээде сенин өзүмчө, жыгалсаңчы учурумдей көз көрбөй. Тарын үчүн бетке айтканга тарынбай, болгон ишти моюнга алам ортодон, экөөбүздү табыштырган жок жерде,
түсүйү болсун ортодо. Экөөбүздү табыштырган жол жерде кудуреттүү сүйүү болсун ортодо. Кудуреттүү сүйүү болсун ортодо. Негизи чыныгы сүйүү баштан өткөн адамдар гана эң мыкты обончу боло алат жана акын боло алат деп айтат. Сүйүүнүн кандай экенин көргүң келсе акындардан жана обончулардан сура деп пикир айтпайт да. Ошондуктан Токтобек илгери 90-жылдары урматтуу телекөрүүчүлөр Болотбек кечиресиз эме 90-жылдары 80-жылдардын аягында ушул университетте окуп жүргөндө биздин бир да кечебиз Болотбексиз өтчү эмес. Ырларынын аккордеон менен чертип, ырдатып, ойнотуп, мунун ырларын хит болуп өзүнчө ырдап олтурчубуз да. Ошондуктан жолукканда эле биздин бөлмөгө ырдап берчи деп сурай берчүбүз. Бүтүндөй кыздардын, ошо жаш кезектеги ушундай айымдардын, келиндердин аял затынын жүрөгүнөн орун алган ушундай сонун обончу катары сакталып калды. Анан менде бир суроо бар. Баягы стандарт катары, көнүмүш адат катары эле олтурбай, бул жерде эң эркин суроо да. Биз эне аталар балдар үчүн жашайбыз. Туурабы? Ден соолук үчүн жашайбыз. Күндө бактылуу болуш үчүн жашайбыз. Мисалы силер бул жакка келатканда сөз жок ойлодуңар. Ата-энебиз, балдарыбыз бизди көрсө экен деп, туурабы? Анан менде бир суроо бар да. Улуттук консерваторияда уулуңуздар иштейт. Аны мен балдарым дагы бүт кыргыз эли жогорку деңгээлдеги музыкант катары кабыл алып сыйлашат да. Ошол уулуңуз музыканы тандап атканда мындай каршылык болгон жокпу же өзүңөр ээрчитип барып өзүңөр окуттуңарбы? Кандай кылдың? Мындай мен өзүм. Же бирдемесин байкап калдыңыз беле? Жок, албетте. Негизи эле багы үйлөнүп жайланып, анан ушу көбүнчүлүк аты Нурбек. Көбүнчүлүк аты энелер ойлойм. Ушу балалуу болсом, анан мындай жакшы адам болсо деп тилек кылганда кошо анан окусун, кайсы кесип нерсе болор экен деп ойлонобуз да учурда. Бирок мен ошондой башында эле тилек кылчумун. Балдарым кайсы жолго келсе ошол жагына мен макулмун депчүмүн да. Анан ошо Нурбек кичинекейинен ушу мектеп жашына чейин эле музыкага абдан жакын болуп, абдан баягы слуху күчтүү болуп, музыкага абдан жакын болду. Анан болгондо да мына жакшы бир мындай маанилүү олуттуу музыкаларды болуп ошолорго таасирленчү да. Анан ушул музыкант болот экен, анан ошол музыкага кандай десем ошо өзү эле эрте кызыгып, өтө өзү кызыгып кирди да. Анан макул болуп, анан мен ошо Абдурахим мектебинен фортепиано классына бергенмин. Туура кылып турсуңар, анда аябай жогорку мындай деңгээлдеги музыкант деп жакшы көрүшөт. Жакшы, мен азыр жеңекеме суроо бергим келип турат. Сиздин жеңеке таң аткандан бери эле ошол Нооруз деп жаңы күн келди, жаңы жыл келди деп бир түркөнтүр дасторкон даярдап дегендей эртеден бери эмгек кылып жүрөт болушуңуз керек. Туура. Конок тосуп дегендей. Деме, мындай конок тосподук. Өзүбүз бир конок бардык. Бир эжем оорубат эле, аны ден соолугун сурап, куттуктап кайттык. Ошол. Ата өзүбүз үйдө конок тосподук да. Ошол. Жакшы, анда келиңиздер, жалпы журтту куттуктап, сизден дагы же болбосо коштоо экөөңүздөрдүн коштооңуздар дагы бир чыгарма болсун. Макул. Кыргыз эл акыны Тазагүл Закированын Сагынарым деген ырын, аңар нобону таандык, аңарга таандык. Ошону аткарып берейин. Бүткүчү сагынарым, сагынарым, саргайып калар бекен агыраңым, жайнаган элик көзүң сунсайбасын, жарокер мен өзүңдү, жарокер мен өзүңдү сагынамын, жарокер мен өзүңдү, жарокер мен өзүңдү сагынамын. Дилим
келип кал дүйнө жүзүн жарыктырып солаңдын нурунду эч аябастан өзүңсүз мен кеттим ай муздай сынып өзүңсүз жылдызы жок өзүңсүз жылдызы жок бүркөк асман өзүңсүз жылдызы жок өзүңсүз жылдызы жок бүркөк асман келип кал күндөр көбү табышкап ойлорум сени менен ирмен сайын аябай сезим келет сага тайылып аячы кагылайын аячы кагылайын Mailü sen бар üçün жарықшылым Mailü ұрды жана күтө жетпей Тағдырым беріп чырғал зарықтырып Жашаймын махаббаттан Жашаймын махаббаттан үміт үзбей Жашаймын махаббаттан Жашаймын махаббаттан үміт үзбей Жашаймын махаббаттан Жашаймын махаббаттан үміт үзбей Браво, 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 браво. Алчалар болсын. Болотбек атаң көрө эгерде мен ырчы болуп калсам ушуларды сурап ырдамакмын. Оңой менен көп мындай таасир бербейт да. Өмүр бою сахнада эл менен ыр менен иштейбиз, өнөр адамдар менен иштейбиз. Бирок эми келинчегиңдин эме үнүнө көз тийбесин. Баягы мен Гүлмайра Момушованын ырын илгери укканда ушундай жакшы көрчүмүн да. Же Канике Эралиеваны. Мына ушундай биздин учурдун мыктырчылары. Ошону бир элестетип, кайра кайрып келдиң да. Ушундай сонун жандуу, жагымдуу чыгармага жалпы кыргыз элине арналды. Кыргыз Республикасынын еңбек сиңирген артисти Болот Токтобаевдин жана Сүйүнбү Анарбаева эжекебиздин аткаруусунда. Силерге ыраазычылык билдирели. Келип бергениңиздерге дагы бир жолу чоң рахмат айтабыз. Майрамыңыздар менен Кыргыз элине, кыргыз элине боло берсин, Мен мынтип сурайын дедим эле, ушул баягы булар эми баягы ат артып келген касиеттүү адамдар да, өнөр адамдары. Кыргыз элине бир Нооруз майрам менен бир аз кыскача бир каалоо тилек айтып кетсеңиздер. Жакшы болот. Эң негизи ушу биздин мамлекетибизде, мекенибизде ушу тынччылык болсун. Тынччылык болсо баары болот дегендей. Анан ушу өнүгүү өсүү болсо элибиз топ болсун каалайбыз. Келиңиз сиздер. Сөзүнө кошулам, каалоосуна кошулам. Элибизде тынчтык, асманыңыз ачык болсун. Ар дайым. Нооруз майрамыңыздар менен. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Силерге дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Айлы түнде биз ойнодук ак чөлдө. Айлы түнде биз ойнодук ак чөлдө.